Обода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Бириккен Улуттар уюмунун башкы секретары климаттын өзгөрүп жатышына каршы көрүлүп жаткан чаралар жетишсиз экендигин айтты. Мадридде глобалдык саммит өтүүдө. Иликтөө жүргүзгөн журналист Дафне Каруана Галициянын өлүмүнө байланыштуу кошумча маалымат ачыкка чыккан соң Малтанын премьер-министри кызматынан кетерин айтты. Жүк ташыган унаасын үйгө айланткан айдоочу жөнүндө айтып беребиз. Мадридде өтүп жаткан саммитке 200дөн ашуун өлкөнүн өкүлдөрү катышып, парник газдарынын бөлүнүп чыгышын кантип кыскартуу керектиги талкууга алынды. Эксперттердин айтымында келерки 12 айда глобалдык коомчулук климаттын өзгөрүүсү менен күрөшүүдө кескин чараларды көрүшү керек. Саммиттин расмий ачылышынын алдында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы дүйнө жүзү артка кайтарылгыс өтө маанилүү учурда турат деп эскертти. Австралия токойлорунда чыккан ири өрттөр, Венецияны суу каптап кетиши, жана жайында күндүн мурда болуп көрбөгөндөй ысышы, айтоор бул жылы аба ырайы каарын көрсөттү. Окумуштуулар глобалдык температура көтөрүлө берсе, анын кесепеттери каргашалуу болот деп эскертип келишет. Мадридде планетабыздын тагдыры тууралуу талкуулар жүрүп жатат. Бириккен Улуттар уюму дүйнө коомчулугу климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерине жол бербөө үчүн глобалдык температура 1,5 градустан көтөрүлбөшү керектигин айтты. Ал үчүн парник газдарын бөлүнүп чыгышын кескин кыскартуу керек. Күйүүчү май колдонуунун ордуна кайра жаңыланган энергияга жана электр унааларына өтүү. Үйлөрүбүздө энергияны эффективдүү колдонуу ыкмаларына өтүү сыяктуу өзгөрүүлөрдү киргизишибиз керек болот. Бирок ар бир өлкө керектүү чараларды көргөн жери жок деген кабатырлануулар бар. Климат менен алпырышууда амбициябызды күчөтүшүбүз керек. Климаттын өзгөрүшүнө биздин алыбыз келбей баратат. Учурда жагдай ушундай. Муну менен күрөшүүбүз керек. Глобалдык температура көтөрүлүп кетип, абал аз убакытта колдон чыгып кетиши мүмкүн. 16 жаштагы Грета Тунберг Бириккен Улуттар уюму Нью-Йорктогу жыйынына барды. Грета климат боюнча глобалдык жүрүш баштап, ага миллиондогон жаш окуучулар кошулду. Жаш балдар алардын келечеги коркунучка кептелгенин айтып, дүйнө калкы глобалдык климат тууралуу чараларды азыр көрүшү керек деп талап коюуда. Бу Мадрид шаарында глобалдык жылуулануу боюнча 200 мамлекет катышкан жыйынды баштады. Ушул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеңиз. Малтанын премьер-министри Жозеф Мускат киши колдуу болуп каза болгон иликтөөчү журналист Дафне Каруана Галициянын ишине тиешелүү чууга байланыштуу кызматынан кетерин айтты. Ал анын партиясы январь айында жаңы лидер дайындагыча кызматында кала берерин айткан. Бирок оппозиция лидерлери тез арада кызматтан кетүүсүн талап кылууда. Бир нече күндөн бери Мальтанын премьер-министри кызматтан кетсин деп кысымга алынууда. Валетта шаарынын борборуна миңдеген тургундар нааразылык акциясына чыккан соң, ал кызматтан кетерин жар салды. Биз демократияны түзүшүбүз керек болчу. Жетишет. Жозеф Мускат кетсин. Мен өлкөдө орун алып жаткан адилетсиздиктен тажадым. Алар Дафнени өлтүрүп кетишти. Алар менин досумду өлтүрүштү. Биз адилеттүүлүктү талап кылабыз. Дафне Каруана Галиция коррупция менен күрөшкөн активист болчу. 2 жыл мурун унаасы жардырылып каза тапкан. Ал ачыкка чыгып кеткен Панама документтеринде премьер-министр Маскуттун анын эң жакын кишиси жана өлкөдөгү эң бай деп эсептелген саясатчы Йерген Феникке тиешелүү тымыздын офшордук компаниялар менен байланышын тапкан. Ишемби күнү Феник мырза журналистти өлтүрүү ишине катышы бар деген айып боюнча сотко тартылганы кризисти күчөтүп жиберди. Андан бир күн мурда Феник мырза сот имаратынын алдында турган кези. Анын жакын катыштарынын бири премьер-министрдин аппарат жетекчиси өткөн жумада кызматынан түштү. Бул Жозеф Мускатты алсыратып койду. Теле аркылуу элге кайрылуу жасап, Жозеф Мускат анын партиясы январь айында жаңы лидер дайындагыча кызматта тура турарын айткан.
Ошол кайрылуудан кийин анын кеңсесинин сыртында мындай көрүнүш орун алды. Премьер-министрге болгон кыжырдануу күчөдү. Тургундар дал ушул премьер-министрдин алдында өлкө коррупцияга батып кетти деген пикирде. Ошондой эле алар Дафне Каруана Галиция үчүн өлкөнүн мыйзам системасы өзгөрүшү керек деген ойдо. Премьер-министрдин кызматтан кетиши аларды ынандырбашы мүмкүн. Себеби тургундар Дафненин өлүмүнө байланышы бар кишилердин бардыгы сотко тартылсын жана ал баштаган коррупцияга байланыштуу иликтөөлөр аягына чыксын деп талап кылууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. АКШ Ак үй президент Дональд Трамп жана анын адвокаттары шаршемби күнү орун алчу импичмент боюнча угууга барбайт деп билдирди. Президент Трамп өз саясий кызыкчылыгы үчүн атаандаштары тууралуу иликтөө жүргүзүүгө Украинага кысым көрсөткөн деген имиштер бар. Трамп мунун бардыгын четке кагууда. Ирактын Басра шаарында аялдар жана студенттер өкмөткө каршы нааразылыгын көрсөтүп көчөгө чыгышты. Иракта соңку 3 айда нааразылык демонстрациялар күч алды. Human Rights Watch уюму дайынсыз делген кеминде 7 кишинин тагдырына кабатырлануусун билдирди. Алар Багдадда орун алган протесттерден кийин дайынсыз жоголууда. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кытай президенти Си Цзиньпин эки өлкөнү байланыштырган газ куураларынын ачылышына видеоконференция аркылуу катышты. Сибирден тартылган түтүктөр түндүк чыгыш Кытайга жеткирилет. Буга чейин аталган аймак көмүр колдонуп келген. Бул эки өлкө ортосундагы бекемдеп жаткан мамиледен кабар берет. Индиянын депутаттары Гайдарабад аймагында орун алган зордуктоо жана киши өлтүрүү кылмыш ишин катуу сындап чыкты. Кылмыш ишине байланыштуу 4 киши камалып жаткан полиция кеңсесинин сыртында жүздөгөн тургундар чогулуп кыжырдануусун билдирди. 27 жаштагы ветеринар каза болгон. Кыргызстандын мамлекеттик көркөм өнөр музейинде өтүп жаткан Феминале көргөзмөсү коомчулукта кызуу талкууларды жаратып, музейдин директору Мира Жаңгарачева кызматтан кетүү жөнүндө арыз жазууга мажбур болду. 17 күн жүрө турган көргөзмө Орусияда каза тапкан кыргызстандык мигрант айымдардын элесине арналып, чыгармалары феминизм темасын чагылдырган 50дөн ашуун сүрөтчүнүн эмгектери коюлган. Көргөзмөгө жылаңач моделдердин катышканы коомдун бир бөлүгүндө кескин мүнөздөгөн нааразылыкты жаратты. Социалдык тармактарда кызуу жүргөн талкууларда мындай көргөзмө кыргыз улуттук наркка каршы келет деп, анын уюштуруучулары катуу сынга алынды. Ал эми аны жактагандар көргөзмө аялдардын абалы тууралуу талкууну жаратып, максатына жетти дешүүдө. Ошентип Кыргызстанда аялдарга зомбулук көрсөтүүгө каршы ар кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат. Укук коргоо органдары билдиргендей, өткөн жылы зордук зомбулук фактысы боюнча кайрылган 7000ден ашуун жарандын 95% аялдар. Кабарчыбыз Канат Жолочиев баяндайт. Кыргызстанда кризистик борборлорго орточо эсеп менен жылына 7000дей аял кайрылат. Алардын 80% үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабылгандар. По вопросам насилия в наши кризисные центры Зордук зомбулук боюнча биздин региондордогу жана Бишкектеги 14 кризистик борборлорго аялдар зордук зомбулуктун ар кандай түрлөрү менен кайрылышат. Үй бүлөлүк зомбулуктан, эрте турмуш куруудан, алып качуудан жана зордуктоодон жабыр тарткандар. Тилекке каршы баардык зордук зомбулуктун түрлөрүнөн жабыр тарткан аялдар дайыма эле укук коргоо органдарына кайрыла беришпейт. Үй бүлөдө зордук зомбулуктун да ар кандай түрү болот. Бирок арызданган аялдардын эң көбү күйөөсүнөн запкы көргөндөр. Кыргызстанда аябай көп зордук зомбулук болот атпайбы? Үйдүн зордук зомбулук болот да. Мен да ошону өткөм өзүмчү. Жолдошум менен где-то бир 10 жыл жашап, ал мени уруп сабап эле, мындай көп кетсем деле кайра эле возврат кылып эле. Мы не могли развестись, да, с ним, потому что мен бир 10 жылдан кийин жашагандан кийин түшүндүм го, что кетпесем болбойт, ажырашпасам болбойт да. Үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан аялдар гана эмес, бардык үй бүлө мүчөлөрү жабыркайт. Биринчи кезекте балдар психологиялык жапа чегишет. Кээде энеси менен кошо балдары да токмок жейт.
Күйөөм такай урат деп ошентип кайрылышат, анан кетип калайын десем барар жерим жок. Ата энемде деле мени бага турган мүмкүнчүлүк жок деп ошентип жазышат, анан балдарды кошо урат деп жазат. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чегип кайрылгандардын эң көбү Чүй облусунда, андан соң Бишкек шаары жана Жалал Абад облусу турат. 2018 жылы үй бүлөдөгү зомбулук боюнча 369 кылмыш иши козголгон. Алардын 4-өө адам өлтүрүү фактысы боюнча. 10 жыл аралыгын алып караганда милицияга кайрылгандар саны дээрлик 3 эсеге өстү. Бул көрсөткүч аялдар мурдагыдай үй бүлөлүк зомбулукту жаап жашырбай, укук коргоо органдарына көп кайрыла баштады дегенди түшүндүрөт дешет. Эфиопиялык айдоочу Абинет Тадеси унаасында убакыт өткөргөндү жакшы көрчү. Анын үстүнө анын жашай турган үйү болгон эмес. Ал көпкө кыйналбай унаасынын үстүнө 3 бөлмөлүү үй куруп алууну чечкен. Мен унаандын ичинде тамактанып, унаандын ичинде убакыт өткөргөндү жакшы көрөм. Дал ошол себептен унаамдын үстүнө үй куруп алууну чечкем. Менин атым Абине Тадес. Мен ойлоп тапкычмын. Устакана катары колдонуучу гаражым бар. Унаа үйдө 8 бөлмө бар. Алардын 3-өсү даараткана, 2 конок үй жана 3 уктаачу бөлмө. Унаа мурда товар ташууда колдонулчу. Унаамдын үстүндөгү үйдү башында гаражымда куруп баштагам. Аны бүтүрүүгө 3 жылга жакын убакыт кетти. Бул үй адаттан тыш нерсе, анткени аны каалаган жака жылдырып турса болот. Мындай үйдө жашоо башкача сезим берет. Мен жаңы идеяларымды ишке ашырганыма жана каражатымды ошого салганыма кубанам. Өзүм курган үйдө жашагандан өтөр бакыт жок. Эми спорт жаңылыктары. Лестер Сити премьер лигада 2-нчи сапка жогорулады. Лестер King Power таласында Эвертон менен ойноп, матч 2-1 менен бүттү. Клубтун менеджери Брендан Роджерс Арсеналга которулуу имиштерди четке кагып, Лестердин гана ийгилигин көздөп жатканын айтты. Арсенал болсо машыктыруучусу Унай Эмерини кызматынан кетирген. Алар кече Норвич менен 2-2 эсебинде оюнду бүтүрдү. 2019 жылдын мыкты футболчуларын атоого убакыт келди. Парижде өтчү сыйлык тапшыруу салтанатында эркектер жана аялдар арасында Ballon d'Or сыйлыгынын жеңүүчүлөрү белгилүү болот. Ливерпулдун оюнчусу Виргил ван Дик элдин сүймөнчүлүгүнө жана ал ута турган болсо, соңку 13 жылда Ballon d'Or сыйлыгын алган биринчи коргоочу болот. Аялдар арасында болсо англиялык Люси Бронс жана Эллен Вайт тең таяшып келе жатат. Мындан сырткары жыл сайын утуп келе жаткан Лионел Месси жана Криштиано Роналдону да айтпай койсо болбойт. Жаңылыктардын соңунда Hershey Bears аттуу хоккей командасынын оюну тууралуу айтып берели. Here come the Bears over the blue line. Scarbosa in front, deflection, stopped by Huska. Rebound, they score! It's Teddy Bears! Hershey Bears командасы биринчи голун киргизгенде күйөрмандары хоккей талаасына аю оюнчуктарды ыргытышат. Ал оюнчуктар чогултулуп, жергиликтүү кайрымдуулук уюмдарга тапшырылат. Рекорд коюлуп, бир оюнда 45.650 оюнчук чогулган. Стадионго 10.000 киши батат. Демек, орто эсеп менен санаганда, ар бир күйөрман 4 оюнчук менен келген. Оюнчуктарды жыйнап, талааны тазалоого жарым саат кетет. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.